Чух-чух-чух. Поезд. Поезд. Даян 3 жашта, ата-энеси 3 аялдын сүйлөй албаган абалда өнүктүрүү борборуна алып келишкен. Атайын адистердин кылдат мамилеси, тынымсыз машыгуулардын жардамында азыр сөздөрдү кайталап сүйлөгөн сөзүн түшүнүү менен аткара баштаган. Жакында кадимки бала бакчага бара баштайт деп кубанып турушат. Башында дарыгерлер тарабынан аутизм деп диагноз коюлуп, 1 жылдан ашуун ооруканадан ооруканага каттап, дарынын түрүн берсе да, өзгөрүүнү байкай албаган ата-эне үчүн Даяндын азыркы абалы Кудайдын кереметиндей эле кубанычтуу болуп турат. Башында сүйлөчү, эми 1-2 эле сөздөрдү айтчу болчу, азыр Кудайга шүгүр. Эмнени сүйлөсөк да сүйлөп калды, айтканыбызды кайталап калды. Анча-мынча өзүнүн оюн айта баштады секинден. Результаты аябай жакшы. Умняшка балдарды өнүктүрүү борборунда 20га жакын бала бар. Ар биринин диагнозу ар башка, бирок баарына өзгөчө көңүл буруу талап кылынат. Айрымдары жөн гана кыймылсыз телефон же телевизордун алдында көп олтуруп калгандыктан мээнин бир бөлүгүндө өнүгүүнүн кечигүүсү жаралган. Өзүм баламдан айтайын, бир 3 айда результат эле резки көрүндү да көзүмөчү. Уже сырттагылар айта баштады, өзүм мындай барып келип сыртта мындай тууган уруктарым, дос жарларым уже балаңда кыйла жылыш болду депчи. Себеби бул комплексно алып кеткен болду да мен. Мындай борборлор шаарда саналуу эле. Умняшканын негиздөөчүсү Алтын Айым. Бул иш бизнес эмес, аргасыздыктан коомдун аярылуу катмарына жардам иретинде уюштурулгандыгын баса белгилейт. Ошо балдарга сапаттуу, профессионалдуу билим берүү максатында, аларды өнүктүрүү максатында ошол дагы деле ушундай окуп атам. Кудай кааласа бүтсөм, ошол бүткүл ата-энелерди, башка специалисттерди окутканга менин кудуретим жетет. Өзүнүн да өзгөчө статустагы кызы бар. 8 жылдан бери ооруканага каттап, аргасы түгөнгөн эне ар түрдүү курстарга жазылып, балдарды өнүктүрүү боюнча өз алдынча билим алат. Кесиби мугалим, башында ата-энелерге билгендерин үйрөтүп жүрүп, 1 жыл алдын ушул борборду негиздеген. Ушул проблемадан мен мүмкүнчүлүк жарата алдым десем болот. Себеп дегенде, биринчиден өзүмдүн балам окуп атат. Ушул жерде кечке 3-4 саат интенсивно билим алып жатат. Мен ал үчүн албетте Аллахыма 1000 мертебе шүгүр айтам. Мен көңүлүм тынч. Себеп дегенде башка балдарым сыяктуу эле бул балам дагы билим алып жатат. Анан экинчиден өзүм сыяктуу адашып, көп жолдордо жүргөн апаларга туура жол көрсөтөйүн деп, ошол апаларга дагы алардын балдарына жардам берип жатам. Ар бир оорунун келип чыгуу себеби, арылуунун жолдору бар. Ал эми аутист же акыл эс жагынан артта калуунун себептери азырынча илимде толук аныктала элек. Демек, толук айыктырууга кепилдик берилбейт. Энелер гана ичтен сыза, өмүр бою күрөшүп келет. Алтын Айымдын бул борбору энелердин жүгүн жеңилдетип, алган эмес керемет деп айтаарлык натыйжаларды көрсөтүп жаткандыгы алкоого арзыйт. Неберем 2 жашар. Чакырсам карабайт да, Атын айтсаң карабайт. Гаршоктап ке, анап ке, мунап ке десең карабайт. Бирок уктагандары, немелери, жакшы ойногондору, тамак ичкендери. Анан үмүт кылып келдим мен көпчүлүк ата-энелерден ошо келип угуп атам, результат болду деп. Учурда жаңы ачылган борбордун кемчиликтери көп. Жылытуу үчүн, балдарга ылайыктуу шарт түзүп, керектүү эмерик оюнчуктарды сатып алуу үчүн каржылык камсыздоого муктаж экендигин жашырышпайт.